Bunu kiteптин көчүрмөсү. Bu kitap 1948 yılı Leningrad şaharında mamleketlik Ermitaş çıkargan. Oşo kitaptın köçürmösü. Bu kitap intip atылат. Экинчи Пазырык Дөгөн мүзөсүдür. Себеби Атамекен согушу бүткөнүнө карабай, кыйынчылык кыйын мезгил болсо дагы 1947 жылы атайын ушу Дөгөн мүзөнү казган археологдордун тобу иштеп, алардын эмгектеринин алгачкы табылгалары кеңири баяндалган. Алтайда, Улаган аймагында, Кавказ жеринде, биздин түп мекенибизде казылган Дөгөн мүзөдө эмне табылган? Мына ушу китепте. Убакыт үнөмдөп мен маанилүү лепиштерин айтып коеюн. Из головных уборов найдена только часть, задняя половина одного из них, выкроенная из плотного, толстого войлока. Судя по покрою этой половины, головной убор был типа распространенного в Скифии с высоким верхом, крупными, широкими полями, где жазылат. Bu bizden kapak. Dağın üzerinde bizim yazılata. Одежда, особенно мужская, как еще нам еще недостаточно известно. Из головных уборов мы знаем только островерхий войлочные шапки. Подобно шапкам на головах саков, барельефов, персекой. Мындайча айтканда калпактын сүрөтү тагы жерде эскерилет. Эң бизге маанилүү. Берде курчундардын сүрөтү бар. Берде алагиз, тушкиз, кемер курлардын сүрөттөрү бар. Бирок биз үчүн эң маанилүү. Берде мүнөздөргөсү дагы бар. Бул комуздун сүрөтү. Ол жерде комуз. Бұл ойынған қыздары қомыздың ойын сынықтаған екен, олар елдеріне 1000 жыл бұрда тонап кеткен екен, бұл көріскенде. Бірақ қомыз қалған екен. Қыздары сухожилиядан жасалды деп жазып атады. Бірақ қомыз қалыпты. Бұл біздің doğrudan 5-6 қылын мұрда деп, оны илимпоздар анықтаған. 2 yıl bunun Germaniyanın okmuştu ilmimpozları oşo yüzüdögü adamın DNK'sını gittik, anıkladı. Eğer bir SNP Z93 dep taamay tadaşsız Kırgızlarga taandык eкен.